Саламатсыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр. Борбордук телеканалдын эфиринде кайрадан күндүн темасы назарыңыздарда. Биз бүгүн алып чыга турган темабыз кассалык аппарат болуп эсептелинет. Мынакей аянтта буга чейин митинг болгон, бүгүн дагы митинг болуп жаткандыгы айтылууда. Ал эми Дордой базарында дагы буга чейин маал менен дал ушул кассалык аппаратка нааразы болгондор тараптардан митингдер болуп келген. Муну өкмөт дагы бир четинен өзүнүн колуна алып, дал ушул система кирсе, салыкка дагы, өлкөнүн экономикасына дагы бир топ салым болорун эскертип келген. Ал тургай президент баш болуп, базарларды кыдырып, соодагерлер менен түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн жайы бар эле. Бирок эмнегедир ошо соода сатык менен иштеген ишкерлер тарабынан нааразычылыктар көп айтылып жатат. Эмне себептен? Биз дал ушул эфирде сиздерге жооп алып бергенге аракет кылабыз. Ал үчүн биз студиябызга салык кызматынан чакырганбыз, жана дагы жарандык активист Акжолдой Тукунов агабыз чакырганбыз. Саламатсыздарбы? Студиябызга келгениңиздерге рахмат. Эң эле алгачкы суроо, ушул ККМ аппаратын кимдер колдонушу керек милдеттүү түрдө салык кызматын? Бүгүнкү күндө ККМ аппаратын баардык соода түйүндөр колдонууга зарыл. Алар колдонуш керек. Кайсыл бир жерде кардарлар менен соода болуп аткан болсо, ал жерде товар сатып алабы, кандайдыр бир услуга сатып алабы, ошол соода түйүнүндө сөзсүз түрдө ККМ аппараты колдонулуш керек. Эң биринчи ККМ аппараты бул салык системасына эмес, бул салык төлөөчүнүн өзүнүн учеттук системасын бир кандайдыр бир иретке келтирүү үчүн колдонула турган аппарат болуп, мындайча айтканда, ушу дүйнөдө жаралган десек болот да. Мисалга алсак, эң биринчи ККМдер бул жөн эле мен бүгүн эмнени саттым, канча штук саттым, ошол менен общий менин кассама канча акча түштү деш үчүн соодагерлер өзлөр жактан ойлонуп чыккан аппарат болчу. Бүгүнкү күндө деле контролдук кассалык аппараттын эң негизги функциясы ошол болуп саналат. Бул фискализация деп коет, ар бир сооданы фиксация, то есть ар бир сооданы фиксациялап калыш керек. Мисалы үчүн бүгүн эмне сатылды, ошол эле функцияларды аткарат. Бүгүн эмне сатты, канчадан сатты, канчага сатты, болду, ошол менен отчет чыгарып. Эмнеге нааразы болуп атат деп ойлойсуз? Мындайча айтканда, биздин азыркы технология заманга жараша өнүгүп атпайбы? Ошого жараша мына салык системасы дагы азыр ошол ККМдин ар бир фиксация болгон соодасы жөнүндө маалыматты салык системасынын серверине келип түшүүсүн талап кылып коюуда. Мисалга алсак, ар бир соода түйүндө болгон сооданын баардыгы жөнүндө маалымат келип, онлайн режиминде салык системасынын серверине келип түшөт. Ошол түшкөн маалыматка жараша, ошол маалыматтын канчалык деңгээлде көппү, азбы, ошого жараша гана салык колдонулуш керек. Мындайча айтканда, мурда эң эле актуалдуу тема азыр базарларда ККМ колдонгусу келишпейт. Дегенде ККМди бир аз мындайча айтканда кандайдыр бир убакыт үнөмдөйт экен да. Мисалга алсак, ККМди бар алып келиш керек, аны көчүрүп алыш керек, же регистрация өтүш керек, ага чековый принтер болуш керек, чековый лента болуш керек деген. То есть, мындайча айтканда, затратасы бар да өзүнүн. Патент бул оңой болчу, бир айда бир фиксированный сумманы барып төлөп коет, болду. Ошо менен мындайча айтканда соодагердин салык төлөөчүнүн башы ооруч эмес. Бирок бул жерде эң негизги белгилеп кетчү нерсе, патентный система бул фиксированный система. Сиздин соодаңыз болуп атабы, болбой атабы, жакшыбы, анча жакшы эмеспи? Айырмасы жок, ошо белгиленген сумманы төлөшүң керек болот. Ал эми бул ККМди сени тапканга жараша төлөйбү, ошону түшүндүм. Биз өзүчө эме коебуз, бул справедливое налогообложение деп коебуз да. Акжолдой мырза, сиз да өзүңүздүн Facebook баракчаңызга дагы ошол ККМге карата нааразычылыгыңызды жазып жаткан жайыңыз бар. Андан тышкары дагы ушул ишкерлердин укугун коргоо боюнча да буга чейин жарандык активист катары иш алып барып келесиз. Эмнеге нааразы болуп атасыңар? Эми бул жак айтып жатат. Калыс адилеттүү системанын бири деп жатат. Бардык дүйнөдө өнүккөн мамлекеттерде бул нерсе колдонулат. Баарына эле бул керек деп жатат. Эмнеге нааразы болуп атасыңар? Аз биринчиден ошо сизге рахмат, Темирлан. Жаннат айымга карама каршы бир суроо берейинчи. Жаннат айым, сиз айтып атпайсызбы? ККМ бул адилеттүү салык жыйноочу аппарат. Эми мен сизге мындай эле бир суроо да.
Албетте ККМ коюш керек, бирок азыркы кырдаалга жана азыркы биздин мамлекеттин деңгээлине бул жарашпай турат деп биринчи себепти коюп атабыз. Анан экинчиден көчөдө мисалы үчүн остановканын жанында жанатайым курут саткан апалар бар. Мисалы үчүн. Андан кийин Бишкектин борборунун аянтында жанагыдай кичинекей машиналарды ойноткон содагерлер бар. Анын баары содагерликке кирет да турат. Ошолордо ККМ көтөрүп жүрүш керекпи? Мисалы үчүн жолдун боюнда мисалы үчүн жанагыдай Ошка телефонунун номерлерин сатат. Ошолордо ККМ колдонуш керекпи? Сизге биринчи сөзсүз түрдө. Сөзсүз колдонуш керек. Сиздер жана айтып атпайсызбы? Азыр биздин мамлекетте экономикалык кырдаал оор болуп атат депчи. Бир эле мамлекеттин өзүндө эмес, ошонун ичинде баардык салык төлөөчүлөрдүн дагы кырдаалы өтө оор. Аны салык системасы жакшы эле түшүнүп турат. Өзү биздин салык законго салык системасынын законуна ылайыктуу ар бир салык төлөөчү ККМди өз чөнтөгүнөн сатып алат. Бизде ушундай эле жазылган. Канча сумманы түшөт мисалы? Бүгүнкү күндө эгер аппараттык ККМди алсак, ал бир 13-14 миңден өйдө жогору турат. Жеке ишкер өзү сатып алыш керек. Өзү сатып алат. Президент менен Акылбек Жапаров айтты го, бекер биз бекер беребиз деп. Ошо мен сөзүм аягына чыкпай калдым. Өзү салык кызматынын законунда баардыгы өз чөнтөгүнө сатып алат. Бирок муну акыркы жана 1,5 жыл мурун өтүп кеткен пандемия негизинде биздин президентибиз былтыркы жылдын аягында указ кол коюп берди. Көпчүлүк орто, жеке жана кичине ишкерлерге жеңилдик болуш үчүн бүгүнкү күндө азыр салык кызматы тарабынан акысыз ККМдер таратылып атат. Элге эгер мурда ККМдин өзүн сатып алса, принтер, чек, кассовый лента деп атпайлы, аны баардыгын салык төлөөчү өзү сатып алып аткан болсо, бүгүнкү күндө ар бир салык төлөөчүнүн акысыз ККМ алуу мүмкүнчүлүгү бар. Жеке ишкер болуу акысыз каяктан алат? Биздин жана территориальный налоговый органдарыбыз бар. Ошол жерде инспекторлор окууму өтүшкөн, атайын окутулган инспекторлор бар. Ошолор жеке ишкерлерге ККМди аппаратын берүүдө салык кызматы жооптуу, кыскасы. Ооба. Акжолдой мырза, менин суроомо жооп берсеңиз, эмнеге нааразы болуп атасыздар? Биринчиден, биздин жалпы азыр кыргызстандыктардын нааразычылык акциясы жалпы алганда 2020-жылдагы пандемия, андан кийин ошо 2020-жылдагы коогалаң революция. Үчүнчүдөн бул кымбатчылык, дүйнөдөгү кымбатчылык. Ошонун негизинен бул азыр ККМди азыртан баштап киргизген үстөкөл босток, кыргыздын жалпак сөзү менен айтканда өлгөнүн үстүнө көмгөн болуп атат содагерлердин. Баардык тармакта кымбатчылык болуп атса, момундай ККМди киргизип, элдин мындайча айтканда жоон терисинен кайш кыйып алгандай эле болуп атат да. Анткени деген бүт азыр Кыргызстан эмес, дүйнө жүзү боюнча кымбатчылык. Негизи бирок бул система колдоого татыгандай эле, чынбы? Татыбайт. Деги эгер экономикалык жактан туруктуу боло турган болсок, мисалы, чынбы? Иреттүү деп жатпайбы бул жак? Албетте, если ошондой биздин экономика жактан туруктуу, саясий кырдаал туруктуу болсо, албетте керек. Бирок мунун азыркы биздин налоговый налоговойдун сотрудниги деп отурат. Биздин азыркы Кыргызстандагы паракорчулук, коррупционный өлкөлөрдүн эң алдыңкы орундарында элейбиз. Ошол эле болгон салыкчы менен содагердин ортосундагы байланыштагы ККМди киргизип атканда көбүрөөк коррупциянын ыкмалары болуп кетиши мүмкүн. Биз ошол жерден да каршы чыгып айтып атабыз. Анткени патентный система жанатайым айткандай өтө эле жеңил болчу. Кыргыз элинин бул жерден азыр айтып атышпайбы, ККМди койсо салык программасы боюнча эң жакшы выгодный. Если жакшы болсо, Кыргызстандын содагерлерине мыкты болсо, монтип күнү түнү көчөдө содагерлер ак үйдүн астында митингге чыкпайт болчу. Себеп болгондуктан чыгып содагерлер муга каршы чыгып атат да. Ошон үчүн биз да каршылыгыбызды айтып, Конституциянын беренеси бар, ошо беренесинин эмесинен статьясын унутуп калдым, бирок 10 000 киши кол топтоп содагерлер менен азыр ушу акцияны кое беребиз. Кайра ушу мыйзамды карап чыгуу боюнчабы? Карап чыгуу коюп артка тартуу боюнча. Түшүнүктүү. Ошол ККМ аппараттарын жана жогоруда негизи ишкер өзү сатып алыш керек болчу деп айтылбады, бирок андан улам салык кызматынын мойнуна жүктөлгөн, бекер берүү боюнча депчи. Ошол жерден бир жооп ала албай калдым да. Биринчи ошо бекер эмес сатып аласыңар делгени менен кайра эмне себептен мындай
артка чегинди. Мында бир жол бордур. Эмне себептен бекер берүү идеясы келип калды? Бул жерде бир эле себеп, биздин Корнолубуз айтып кеткендей, азыр көп салык төлөөчүлөрдүн финансылык мындай каражаттары ККМ сатып алууга эмес, жада калса кээ бир учурларда патент төлөгөнгө жетпей калып атат. Бул жерде салык төлөөчүлөргө көмөк көрсөтүштүн жолдору бул. Бул жерде бүгүнкү күндө акысыз ККМдин бул эки түрү берилип атат. Аппаратный дагы жана кнопочный, баардыгыбыз көнүп калган кадимки деле ККМ аппараттары. Андан тышкары программный деп коет, жана виртуалдуу версиясы дагы онлайн. Онлайн. Жок, баардыгы функциясы онлайн менен, бирок аппаратный ККМ деп коебуз. Бул программная версия ККМ деп коет, программалык кандайдыр бир иштеп чыгылган ККМ десек болот да. Экөөнүн тең колдонуу ыкмалары, аткарган функциялары баардыгы бирдей. Эч кандай айырмасы жок. Эми бул жерден мисалы ишкерлер башында эле ошо колдобойбуз деп чыккан жайы бар болчу. Жаранда активисттердин да колдобойбуз деп чыккан жайы бар болчу. Анан бир кызыктуу суроо болуп жатат да. Мамлекет андан тышкары ишкерлердин абалын көрүп туруп, ошо ККМ аппараттарын бекер берүү боюнча өзүнүн пикирин билдирди деп атпайсызбы? Кимге пайда? Эл дагы нааразы болуп атса, мамлекет дагы ошо өзүнүн жанынан, өзүнүн чөнтөгүнөн ошо ККМ аппараттарын ишкерлерге алып берип атса, кимге пайда? Бир толкулуш коёмчу. Бул жерде дегенчи кимге пайда деп атпайсызбы? Мындай сөздүн току тери жери айтканда, салык кызматчылары бул аткаруу бийлиги, буларга кандай мыйзам түшсө, кандай ооба, түшүнүктүү, маселе жок. Эми бул жердеги току тери жери биздин азыр кабинет министрдин төрагасы Акылбек мырза да жатат. Ошонун эл менен, соодагерлер менен жана өзүнүн функционалдуу аткаруучу салыкчылар менен мамилеси жок экенин да түшүндүрүү иштери боюнча. Мынакей Жанатай, мен сизге бул суроону берейин деп аткамда, налоговый кодекс боюнча, силердин кодекс боюнча ККМ платный 13.000 сом турабы? Эмненин негизинен аны кайра бекер бериш керек деп Акылбек Жапаровдун токтомунун негизинен бекер берип атасыңарбы? Ошондо бири-бириңердин мыйзамыңар бири-бириңерге каршы келбейдиби? Кодексте жазылган эмес, салык төлөөчү сатып алат деп жазылган эмес. Кодексте ККМди кайсы убакта колдонот, ким колдонот, ошол шарттар гана жазылган. Анан ККМди колдонгон салык төлөөчүнү кандай текшерүүлөр, кайсы убакта эмне деген текшерүүлөр, салык текшерүүлөр жүргүзүлөт, ошону гана жазылган. Кодексте дагы ККМ боюнча мындайча айтсак, мындай үстүркү гана эң гана мындай керектүү эмес, мындай основной моменттер гана жазылган. Көбүнчө баардыгы локальный актыларда жазылат. Мисалы үчүн көптөгөн постановлениялар бар. Эң чоң постановление бүгүнкү күндө 193 постановление, мына ушул жылдын 8-апрелинде кол коюлган. Ошол постановление менен бир канча документтер кол коюлган, бекитилген десек болот. Бул ККМди колдонуу боюнча порядок, ошол ККМге кандай техникалык талаптар коюлган, ошол боюнча мындан ары ККМди колдонуп аткан ишкерлер кантип иштеш керек, кайсыл жерде ошону каттоодон өткүзүш керек, каттоодон чечкени кандай, ошол боюнча көпчүлүк мындайча айтканда моменттер, эң мындай даже керектүү моменттер ошол постановлениянын ичинде камтылган, ошол постановление менен бекитилген. Жана сиздер үстүдө да сурап атпайсыңарбы, кимге пайда депчи, муну ККМ кимге пайда деп. Эгер биздин салык төлөөчүлөр мындай, биздин гана өлкөнүн экономикасын эмес, башка өлкөлөргө да кичине салыштырып мындай караса, ККМ өзү салык төлөөчүгө пайда көп алып келет. Эмнеге дегенде, эң биринчиден бүгүнкү күндө ошо салык төлөөчүнүн бир шансы бар да, ошол ККМди акысыз алуу, аппаратныйын алабы, программныйын алабы, акысыз алууга азыркы күндө шансы бар. Бул күнгө чейин, мына 21-жылдын аягына чейин мындай шанс болгон эмес. Бардык ККМ колдонуучулар, колдоно тургандар дагы ККМди өз чөнтөгүнөн сатып алышкан. Базарда соода кылып жаткан биздин салык төлөөчүлөр эмнеге нааразы дейт. Эмнеге нааразы болмок эле, жана ошол эле бир эле причина, патентти барып чуркап төлөп коюшат. ККМди кичине мындайча айтканда убакты дагы мындайча айтканда кичине мени иштетиш керек да. Ал үчүн ККМди колдонуш үчүн. Ошондо Жанатайдын айтымында соодагерлердин мени иштетүүгө мындай айтканда мээлер иштебей атып анан нааразы болуп атабакчы дейм. Эми ушул жерден айта кетейин. Ошондой болуп атат.
эме Жанат айым айтып атпайбы, мени иштетиш керек депчи. Мен президенттин сөзүнүн эмесин айта кетейин. Президент өткөндө бир журналистке жазбады. Тоок мени иштетчи дегенде эле болуп атат азыр Жанат айымдык. Жанткени деген сиз айтып атпайсызбы, бул жерге кимге пайда депчи. Бул жерден бир гана Акылбек Жапаров азыркы кабинет министрдин жанагыдай пиар кылып, популистический сөздөрүнөн эле жабыркап атат. Эки жак жабыркап атат. Бир жеринен содагерлер, экинчи жеринен салык инспекциялары. Жок, эми содагерлерге Жанат айым айтып атат. Эң ыңгайлуу баягы патентке караганда да аз төлөй турган эң ыңгайлуу шарт ушул. Анын үстүндө да ошо ККМ аппараттарын мегирлеп бекер дагы берип атабыз. Эми ошого да жетпейби дегенди айтып атпайбы? Жок, анан содагерлерде туура түшүнүш керек эле. Албетте, азыркы убакытта айтып атпаймынбы, жана 3-4 саясий кырдаалды айтып келип, ошонун негизинен мейли, эгер акчалдойм болсо, эгерде ККМ аппаратын 13 000 сомдон сатып алгыла деп милдеттендирсек, анда бир жөн эле ансыз деле соодасы жүрбөй атса, эмне мындай күчкө салып атасыңар депчи бекер берип аткандан кийин анан Жанат айым айткандай бир аз мени иштетип койсок болот. Жок, ал болбойт. Анткени элге негизги эле жалпы содагерлерге бул ыңгайсыз азыр. Эмнеси мисалы 3 мисал келтириңизчи. Анткени булардын жанагыдай Жанат айым жанагы 8 миллионго чейин бекер иштейт деген дагы бар бул функция иштеп атабы? Мисалы үчүн жетпесе. Ал жерде көп да, мисалы үчүн кээ бир содагерлер оптовый сатышат, бирок жанагы эмеден прибыльдан кирешеден болот атпайбы? Мисалы үчүн обороту айына 15 миллион сом, жок чистый прибыли ошо 15 миллион оборот айлангандай 50 миң же 100 миңге жетпеген акчасы бар. Анткени кымбат товарды алат, аз суммадан акча кошот. Көрүп атасызбы? Аларга невыгодно да. Мисалы үчүн өткөндө да ошол көп өлчөм менен иштегендерге пайдасы тийбейт, туурабы? Көп менен дагы, аз менен да иштегендерге пайдасы тийбейт. Анткени муну айтып атпаймынбы, бул Европага, мисалы үчүн мен ушул сөздү көп айтам. Биздин кыргыздын экономикасы, өзүнүн кыргыз экономиканын өсүшү менен өстүрүп алып кеткен идеяны эч ким алып келип бере албай атат кыргыз элинечи. Бирөө келип Швейцарияны мактап кетет, бирөө келип Европанын системасын. Жок, биздин өзүбүздүн, мисалы үчүн, кайсы мамлекетте жанагыдай комоктор бар? Бир мамлекет, мисалы үчүн мен Грознойдо болдум, Астанада болдум, Индияда болдум. Жанагыдай остановканын жанында семечка саткан апаларды көргөн жокмун. Мынакей азыр Жанат айым айтып атпайбы, алар да ККМ коюш керек депчи. Аларга ККМ койсоң кантип иштете алат? Көрүп атасызбы? Ошон үчүн жалпы элдин мүдөөсү бияктагы болуп аткан жердеги. Бизге азыркы убакта мен примерно мисал келтирейин. 2022 жылбы 2015 2025-30 жылга чейин бизге патентный основа салык төлөгөн. Ошо ыңгайлуу. Анан бара-бара ошо ККМди өстүрүп ары алып кетсек болот эле. Бизге азыркы жалпак сөз менен айтканда содагерлерге бул ыңгайсыз и өзлөрүнүн да иштерине бул жооп бергенде иш алып барганга иш эмес жок. Мүмкүнчүлүк айтып атпайбызбы? Азыр базарга кирип сурасаңарчы, могу кымбатчылык, жанагыдай таможнялардын жабылышы, бул Евросоюздагы зыяндар алып келип, даже аренда төлөгөнгө мүмкүнчүлүктөрү жок. Күнүнкүсүн күнүн өткөрүп иштеп келип жатып атышат. Анан үстүккө боссок, мына азыр эле митингден келдик, биз чагылдырып бердик. Аякта айтып атат, мынакей 11-чи мына Жанат Алдабай 1-августка чейин ким ККМ машина кой болсо айыппул коюлат деп атат. Кайсы неменин негизинде? Ошон үчүн билбейм эми деген. Анткени Астанадагы бүгүнкү митинг болуп жатат. Аянтчада ошо митингдин катышуучуларына дагы сөз берели. Алар эмне дейт? Алардын ою кандай дагы жана алардын дал ушул ККМ аппаратына каршылыгына келтирген аргументтери кандай? Саламатсыздарбы, кыргыз элим? Саламатсызбы, Садыр Нуркожоевич? Мен Ырыспай Аурматкан Бишкек шаарынын жашоочумун. Бизде мындай проблема менен келип атабыз. Бул жерде майда орто бизнес боюнча катарына мына биз магазинчилер да кирет экенбиз. Ошолордун себебин бүгүн мен айтайын деп чыктым. Себеби бизге деген ККМ аппаратын коюп атат. Бизге ККМ аппараты эч убакта мындай туура жолго алып бара турган аппарат эмес экен. Биз мына бүгүн пикетке чыктык. Пикетте да жакшы жооп болбоду бизге. Өткөндө да чыкканбыз, анда деле жакшы жооп болбоду. Биздин эми бул КС аппаратка каршы болгонубуздун себеби биздин өлкө бул ККМ аппаратына эч убакта даяр эмеспиз биринчиден. Биринчиден биз мына
бизге коюп атат. Мен мисалы 10% менен эле сатам товарды. А ГКМ деген 4%-ти кошкондо bizim bir nanımız 20 somdan satып alsak, ГКМ'nin аппараты менен 30 сомго чейин барат. Бул жерде биздин эле проблемабыз эмес, бул жерде карапайым калкка дагы кыйын болуп калат негизи. Аябай деген кымбатчылык болуп атат, дагы кымбатчылык башталат. Ошон үчүн бизге кичине биздин немести карап берип койсоңор жакшы болот эле, биздин талабыбызды аткарып берип койсоңор жакшы болот эле. Себеби дегенде мына болуптур, ГКМди койгондо биз жок дегенде бир жылда 80% магазинчилер иштебей калабыз, ишсиз калабыз. Биздин деген азыр магазинден карыз алгандар көп, үйүндө иштебей отуруп калгандар бар, кыштын күнү көз аял, ошолорго деген биз бер жагыла 15 000 20 000 чейин карыз беребиз. А биз эгер жаап койсок ошолор эмне болот, эмне оокат кылат бул жерде. Же бир өнөр жайыңар болбосо, же бир фабрикаңар болбосо, же бир жашынакай бир заводуңар болбосо, биз каяка иштейбиз? Каяка иштейбиз? Мына ошонун азабынан азыр балдардын баары монт Россияга кетип атат. Иш жоктун азабынан. И так бизге да иш жок калат. Ошончо элдин да убалын ойлоп, кичине мына ГКМңерди кичине ойлонуп анан баштасаңар жакшы болмок. Биз азыр буга эч убакта даяр эмеспиз. Ошону мен айтайын деп бүгүн атайын сиздерге чыктым эле. Саламатсыздарбы? Мына бүгүнкү кассалык аппарат боюнча чоң жыйынга, Ала Тоо аянтында боло турган жыйынга мен баратсам, ошо тарых музейинин капталынан мени күч структураларынын өкүлдөрү, 1-Май районунун өкүлдөрү кармап кетишти. Бул дегендик эми карапайым калктын ушул жонунан кайыштырылган бир көйгөйлүү маселеге бир блогерлик же ушу журналисттик же ушундай бир активисттик жардамымды көрсөтүп коеюн деген жакшы ой менен гана баратсам, ошол нерседе дагы бийлик эми тоскоолдук кылыш керекпи? Башка эле бир иштерди шылтоолоп, бул жерде бийлик өзүнүн кол алдындагы орган аркылуу ушундай мага кысым жасап жатышат да. Бул боюнча ошо кассалык маалымат, кассалык аппарат боюнча чыккан бардык өкүлдөргө ыраазычылык билдирем. Алар ал жерден аянттан кетпестен мени ошо чыгарып алганга аракеттерин, салымдарын кошушуп, ошол жерде туруп бергениңиздерге сиздерге чоң ыраазычылыкты билдирем. Жана эмне дегенде бул маселе абдан көйгөйлүү. Кассалык аппараттын иштеткен ошол жеке ишкер кайсы тармакта болбосун, ошо магазин иштетсе, балким ал чач тараш иштетеби, ал коммуналдык бир канча төлөмдөрдү төлөшү керек. Бир канча акчаларды салык катары мамлекетке төлөп берет. Андан патентти төлөйт. Андан тышкары дагы кассалык ошол аппараттын чектери менен, мисалы үчүн бир мектептен бир канча окуучу бир магазинге кирди дейли. Алардын ар бири чупа-чуп салабы, сагыз алабы, ар бирине бирден чек өткөрүп бериш керек. Эгер кассалык аппаратта көрсөтүлгөн сумма менен кассадагы акчанын шайкеш келбей калгандыгын налоговый кызматтын, салык кызматынын өкүлдөрү байкашса, алар аңдып эле турушат. Байкашса эле олчойто штрафты салышат. Бул деген карапайым калктан кайыштыруу эмеспи? Карапайым калктын жонунан кайыштыруу эмес, эмне бул? Ошон үчүн мамлекеттин органдын өкүлдөрү, бийлик өкүлдөрү негизи элдин кызыкчылыгына жеңилдете турган, элдин талабын аткара турган, эл менен бирге компромисске бара турган иштерди жасаса жакшы болмок. Эл буга каршы чыгып жатса дагы жүздөгөн дубандарда, райондордо, дубандарда, ар кайсы аймактарда бул маселе боюнча калк өзүнүн көйгөйлүү маселелерин айтып жатса дагы бийлик өзүн күч, зордук, зомбулук менен бул аракеттерди өтөөгө ашырганга аракет кылып жатышат. Бул деген менимче калк үчүн дагы, эл үчүн дагы, жалпы журт үчүн туура эмес деп ойлойбуз. Урматтуу Кыргызстандын президенти, сизге кайрылуубуздун себеби биздин Кыргызстанда жумуш жоктугунан байланыштуу, биз колубуздан келген жумуш менен өзүбүздүн үй бүлөбүздү багабыз. Сизден суранычы, ККМ аппараты бизге ыңгайсыз. Каждый 3 ай сайын барып биз барып доклад тапшырышыбыз керек. Эгерде менде бир чек жок болуп калса, мага 13 000 штраф салынат. Мен парикмахерде иштеймин. 150 сомго стрижка алсам, кассовый аппаратка клиенттин номери жазылсын деген талап коюп атышат. Кассовый аппараттын негизи эле бизге ыңгайсыз. Урматтуу президентим, бизге патент менен иштөө бизге ыңгайлуу. Ар бир клиентти жазабыз, анын номерин жазуу бизге ыңгайсыз келет. Ошондуктан патентти требовать этебиз, бизге карап беришиңизди талап кылабыз. Айыппул боюнча токтопосузбу? Азыр жана силер айтып атпайсыңарбы, биздин соодагерлерге дагы бир кандайдыр убакыт керек депчи.
ачыгын айтыш керек, ККМ кече эле жаралган жок. ККМди мына 95-жылдан бери эле колдонуп келатат. Бирок жана онлайн функциясы менен ККМдин ишке ашырылып атканы уже мына 6-жылдын жүзү болуп келатат. 2016-жылдан бери эле ККМдерге онлайн функциялар кошулуп келди. Бизде азыр 29 миңден ашык ККМ аппараты бар экен. Ошо 29 эмес, азыркы күндө 48 миңден. 48 миң. ККМ колдонуунун колдонуучулардын саны күндөн күнгө өсүп атат. Себеби биздин жерлерибиздеги жана районный инспекторлор түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атат. Биздин YouTube каналда дагы социальный роликтер тартылып чыгып атат. Эми замандын ушундай талабы экен да. Биздикилер телевидение эмес, көбүнчө содагерлер, мына жаштарыбыз деле радио угат экен, интернет көрүшөт экен. Ошол жакка кичине басым. Жанагы сөзсүз аралжы. Сиз жанагы жогоруда айтпадыңызбы? Патенттик системада каалайсыңбы, каалабайсыңбы коюлган сумманы төлөшүң керек болуп калат. Соодаң жүрөбү, жүрбөйбү, аны менен эч ким эсептешпейт. Ага караганда бул ККМ аппаратын колдоно турган болсо, өзүнүн тапкан кирешесине жараша гана салык төлөйт. Делбедиби? Анан ушул жерден суроо болуп жатат да, Акжолтой мырзанын айтканынан дагы улам болуп кетти бул. Чоң мындай айтканда крупный клиенттер менен иштеген, көп өлчөм менен иштегендерге бул ыңгайсыз болуп жатат деген дагы сөз чыкты чынбы? Ал эми президент ошо базарларды кыдырып жүргөндө аз обороту астарга бул ККМ эң эле ылайыктуу экендигин өзү түшүндүрүп айткан. Эң эле ылайыктуу экендигин. Сиз канча айына канча неметсеңиз, канча сатсаңыз ошого жараша гана төлөйсүз, кааласаңыз төлөй коесуз деген сыяктуу айткан. Анан бул чоң эле чоң соодагерлерге гана жакпай калып, анан ушундай чогулуп аткан жокпу оюңузчу? Акжолтой мырза айтып кетпеди. Дордойдо көбүнчө жана крупный соода кылгандар дагы бар, анан майда соода кылгандар бар. Крупный дегендер эми жана өзүлөрү алып келип, оптом саткандар. Майда соодагерлер, бирок көпчүлүгү Дордойдо бул майда соодагерлер алып саткан соодагерлер. Крупныйлардан бир ар жак бер жагын алсак, 10% түзөт, түзбөсө андан аз. 90% ичинде алып саткандар. 90% ошол жерден эле алып саткан соодагерлер. Эми өзүңөр эсептеп көргүлө, 90% ошол жерден алып сатат. Кээ бир товарын реализацияга алышат. Ошолордун төлөгөн патенти дагы 2000 сом, анан крупный миллиондогон обороттор менен тегереткен кишиники дагы 2000 сом. Ошол жерде калыстык болбой калат дейсиз, э? Калыстыкпы, өзүңөр ойлонуп көрсөңөр, сөзсүз түрдө жок деп жооп бересиңер. Эгер ошонун реалдуу мындай товар оборотунун объемдорун билсеңер. Эгер оптовый торговля деп коет, мындай дүң деп коебу, дүң соодасы болсо, ал жерде ККМ колдонулбайт. ККМ кодексте жазылып турат. ККМ соода кылып атканда расчет с населением деп коет. Кардарлар менен соода кылып атканда гана колдонот. Ал кардар ал товарды өзүнүн колдоном деген өзү үчүн сатып алган болуш керек да. Мисалга алсак, с целью дальнейшей перепродажи деп коет, андан ары дагы сатып соода ындай пайда көрөм десе, анда ал жерде ККМ эмес, ККМди акыркы колдонуучу кардарга сатып аткан жерде ККМ колдонот. Бул закондо ошондой жазылган. Оптом соода кылгандарга ал счет фактура колдонуш керек. Ал жерде ККМ колдонулбайт. ККМди дагы бир жолу кайталап кетели, акыркы колдонуучу кардарга сатып алып жатканда гана колдонуш керек. Анан дагы Акжолтой мырза айтып кетти, биздин салык төлөөчүлөрдүн укугун ким коргойт дейт. Салык төлөөчүлөрдүн укугун коргоочу бизде ассоциациялар өтө эле көп. Кардарлардын укугун ким коргойт анда? Кардарлардын укугун коргогон кайсы организация бар бүгүнкү күндө? Бир да организация жок. Азыр соодагерге алданып калдык, же брак товар сатып койгондон кийин бизге алмаштырып бербей койду деген наразычылыктар деле жок эмес, ал деле наразычылык бар. Мына ошол наразычылыктарды жоюунун бир жолу бул кассалык чек болуп саналат. Бизде закондо дагы жазылып кеткен, кассалык чек колуңузда болбосо, сиздерди товарыңызды алмаштырып бербейт дагы, акчаңызды дагы кайтарып бербейт. Мындай нерсени сөзсүз түрдө эсепке алыш керек. Бардыгы эле мындай идеалдуу боло бербейт, кээде болот өңү түсү жакпай калат, же бир үйгө барганда ошол товардын мөөнөтү өтүп кеткенин байкап калабыз. Ошондо товар менен чогуу кассалык чекти алып келсеңиздер гана дүкөндөрдө ошол товарды же мөөнөтү жаңыраак товарга алмаштырып берет, же болбосо акчаңызды кайрып берет. Кассалык чек колуңузда болбосо, ал магазинчи сизди даже укпайт. Сиздин ал жерге келүүгө мындайча айтканда мүмкүнчүлүгүңүз калбай калат десек болот. Укугу төлөт. Ушул жерде мен кошумча айта кетейинчи. Албетте Жанат айым,
мен антимонополияда орун басар болуп иштедим да. О чек болгон жерде жанагыдай өз укугумду коргоп сотко иш алып барган жактан ал сөзсүз керектөөчүнүн укугун коргоого сөзсүз пайдасы тиет. Бирок азыркы убакытта, азыркы 21-кылымдын менмин деген экономикасы өнүккөн мамлекеттерден салыкты чогултуп мамлекеттин экономикасын эл мамлекеттин алдына көтөрдүк деген бир да мамлекет уга элекмин азыркы убакта. Анткени бул ыкма биздин жеке оюбузча таш доорунун ыкмасын колдонуп атат Акылбек Жапаров. Мынакей Акылбек Жапаров кабинет министри болуп келгенде ККМди киргиздиби? Бул бир. Экинчиден анын обещания сөздөрү бар. Бюджетти 400 миллиард сомго чейин көтөрөм деген. Ошонун ыкмалары болуп өтүп атат да. Ошонун ичинде эле бажыны 2 эсеге көтөрөм деген, ККМди койду, Ысык көлгө 5 лыжный база кылам деди. Мынакей болбогон казинону ачабыз деди. Казино менен ал бөлөк темалар. Мен кошуп кетейин. Анан акыркы мал базарды асфальттайм деген Акылбек Жапаров. Булардын иши ашпай эле. Ошондой эле ККМ боюнча эле айтканым ушуга келиштирип, бул да иш ашпайт. Анткени элдин козголуп көтөрүлүп аткан мүдөөсү ККМди жок кылгыла дагы биз патенттүү основада эле төлөгөн бизге ыңгайлуу деп атат. Ошон үчүн биз жалпы элдин көйгөйү менен макул болобузбу же 2-3 чиновниктин айтканын ишке ашырабызбы? Ошол болуп атат да. Биз азыр 10 000 кол топтойбуз дагы бул мыйзамды кайра атка тартып алууга Конституциядагы берилген укугубузду колдонобуз. Туура, аныңыз туура. Анан бирок Жанатайым бул ККМдин жакшы жактарын, пайдалуу жактарын жанатан бери айтып өтпөдүбү? Оюңуз кандай? Мен алар менен жок кошулбайм. Мынакей себебин аз айтайын. Жанатай мына азыр передача бүткөндөн кийин мен бир номер берейин. Менин жээним жанагыдай мебель жасап чыгарып иштейт, алып келет, тилет. Ошого салыкчылар ай сайын келип пара сурап, анан кассовый аппарат койгула деп атат. Алып түшүндүрөт, менин оборотум 1 миллион сомго да жетпейт айына депчи. Мына ошону кандай түшүндүрмө бере аласыз? ККМ колдонуу үчүн салык төлөөчүнүн оборотунун мындайча айтканда көлөмү бизге кереги да жок. 10 000 сом болсо дагы оборот, анда эгер анын эң биринчи мындайча айтканда требованиясы бул ошол жерде кардарлар менен болгон соода. Анын обороту 10 000 сом болобу же башка бирөөдөн алып келип ортомчу болуп сатабы, бул салык төлөөчүнүн иши дагы эмес, аны санабайт салык төлөөчү. Анан сиз жана айтып атпайсызбы, мебель чыгарат, жасайт депчи. Эгер сиздин таанышыңыз мебелди жөн гана жасап, ошол жерде гана ырастап койсо, буга ККМдин кереги жок. А бирок ошол мебелди өзү ырастап, андан ары өзү кайра сата турган болуп, сатыкка коюп өзү сатса, ошол кезде кардарларга сатып аткан кезде гана ККМди колдонот. Бул жерде дагы бир жолу кайталап кетейин, мунун соодалык, товардык жана товарга салынган акчанын көлөмү эч кандай роль ойнобойт. Тиги президенттин айтканы кандай? Кайра каяшай болуп калабы? Если о 8 миллионго чейин обороту жетпесе? Жок, сиз азыр бир аз башкача суроо бербедиңерби? Силер миллионго дагы жетпейт, ККМ колдонот, колдонбойт депчи. ККМди сөзсүз түрдө колдонот. Миллионго жетпесе, эгер соода болсо. Эгер эле кардар менен соодаңыз бар боло турган болсо, бирөө жарымга бир товар сатсаңыз, сөзсүз түрдө ККМ колдоносуз. А бирок президент башкача айтты, туура түшүнгүлө аны дагы. Бирок сиздин ошол кылып аткан соодаңыздын бардык мындайча айтканда общий товар оборот деп коет, бардык мындай оборотунун көлөмү 1 жылдын ичинде 8 миллионго жетпесе, анда сиз салыктан бошотуласыз. Бирок ККМден эмес. ККМди сөзсүз түрдө колдоносуз. Кеттим бар уш жерде жатат атпайбы? Мына Жанатайым, мен содагер деп элестетип келечи, жалпак элге түшүндүрө кетелик да. Мына көрдүңүз, даже мен азыр келип сизден ошону биринчи. Мен күнүнө 10 ручка сатам. Ручкамдын себестоимость алып келгени 100 сом деп эсептеңиз, калем саптын. Бирок мен 150 сомдон сатам. Ошондо 10 ручка сатсам күнүнө 1500 болот атпайбы? Ошо 1500 оборотума ККМ алышым керек, туурабы? Сөзсүз түрдө аласыңар. Бирок мына 12 айдын ичинде ошонун баардыгын кошуп келесиз да, 8 миллионго жетпесе, сиз анда 3 салыктын 3 түрүнөн бошотуласыз. Төлөбөйсүз да, мындайча айтканда. Мисалы кайсы түрлөр санагедиңиз? Социальный взносы деп коет. Аны сөзсүз түрдө төлөйсүз, себеби ал салыкка жатпайт. Салыктын 3 түрүн санап койсоңуз. Налог с продаж, НДС, анан НСП деп коет. Налог на прибыль.
үчөөнү тең төлөйбүз. 8 миллионго жетпей калса 12 айдын ичинде. Анын баардыгы указда жазылган. Анын баардыгын биз жерлерде инспекторлорубуз айтып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атат. Президентибиз деле жана базарларды кыдырганда так ушул сөздү айткан. Эгер товар обороту 8 Эми Жанат айым, жакшы түшүндүрдүңүз. Рахмат. Бир жыйынтыктоочу суроо сизге. Жанагы көчөдөгү чыгып соода бар жердин баардыгында ККМ аппараты сөзсүз түрдө колдонулушу керек деп атабыз, Керек болсо дордойдо миллион миллиардтар айлансын, керек болсо жолдун боюнда отуруп алып семчи сатсын. Чынбы? Баары соода болгон жерде ККМ аппараты колдонулсун деп атабыз. Ал соодагердин өзү үчүн жакшы, себептегенде 12 айдагы жазылган соодасы 8 миллиондон ашпаса, 3 салыктын түрүнөн бошотулат деп атабыз. Жакшы, бул жак. Бирок эми ошол жолдун боюнда семчке сатып отурган ападан тартып тетиги дордойдогу миллиардтарды айландырган чоң соодагерлерге чейин ККМди колдондуруу канчалык бул реалдуу, канча убакыт талап кылат? Кантебиз? Сиздердин кызматтар жетишеби ошого? Биздин салык системанын өзү моюнга алыш керек мүмкүнчүлүктөрү, мындайча айтканда ограниченный деп коет, мындай сапталган, чектелген. Бирок ага карабастан азыр биздин системада кээ бир жаңы кадамдар жасалууда. Жана үстүдө айтып кетпедимби? Биз кичине интернет баракчаларга басым жасай баштадык, социальный роликтерди чыгара баштадык. Түшүндүрүү иштерин жүргүзүп баштадыңыздар. Кичине активдүү жүргүзө баштадык. Азыр жана 193 постановлениянын ичинде ККМди колдонуудан бошотулган салык төлөөчүлөрдүн тизмеси бар. Бул экинчи приложение бизде. Ошонун ичинде бүгүнкү күндө жолдун боюнда суусундук саткандар жана квас саткандар, ошол эле ичинде семчке саткан апаларыбыз дагы, ошонун эле ичинде базарда соода кылган соодагерлер бүгүнкү күндө бошотулуп турушат. ККМ колдонушпайт. Бирок ошол эле экинчи тиркеменин ичинде графиги бар. Кайсы убакыттан баштап ошол салык төлөөчүлөр ККМди колдонуш керек деген. Мисалга алсак, мына базарда соода кылган биздин соодагерлерибиз 1 августтан тартып ары көздөй ККМди сөзсүз түрдө колдонуш керек деген талап коюлган. Ошонун негизинде азыр ошол базарда соода кылган соодагерлер ачыгын айтыш керек. Көпчүлүк эле соодагерлер ККМ эмне экенин билишпейт. Ачыгын айтыш керек. Билип билбей эле ошого каршыга чыгып атышат да. ККМ эмне экенин, реалдуу товар обороту ачылып калса, налогду көп төлөй турганы белгилүү болгон гана соодагерлер ошолордун баардыгын элди үгүттөп, баардык элди дүрбөлөң кылып көтөрүшкө чыгарып атат десек дагы жаңылышпайбыз го деп ойлойм мен азыркы күндөчү. Себеби мисалы үчүн эртеден кечке базарда соода кылып турган соодагерлер мындайча айтканда ошо салык системасынын сайтына кирип деле ККМ эмне экенин, кандай жакшы жактары бар экенин деле окууга эч кандай убактысы болбойт го дейм да. Тескерисинче алсак, кээ бир оптовый соодагерлер жана оптом соода кылганда алардын баардыгынын өзүнүн реализаторлору бар. Сөзсүз түрдө өзүндө кандайдыр бир бухгалтерский учет алып жүрөт. Мындайча айтканда алардын бошураак бир убактысы бар. Андан тышкары дагы ошо чоң соодагерлердин ошо ККМ колдонсо, өзүнүн реалдуу товар обороту ачыкка чыгып калса, көп суммада төлөп калары уже белгилүү болуп калды. Себеби ар бир телеканалдарда деле, азыр биздин деле сайтыбызда жана новостной лентабыз бар, статьяларыбыз чыгып атат, релиздерибиз чыгып атат. ККМ бул справедливое налогообложение деп атпайлыбы? Эгер товар оборотуңар көп болсо, салыкты сөзсүз түрдө көбүрөөк төлөшүңөр керек. Эгер товар оборотуңар азыраак болсо, аз эмес, бүгүнкү күндө президентибиз айтканга ылайыктуу такыр төлөбөгөнгө мүмкүнчүлүк берилип атат. Ошон үчүн бул жерден айтып кете турган нерсе, ар бир жаран салык төлөөчү болобу, кардар болобу, ар бир жаран өзүнүн бүгүнкү күндө социалдык, ошондой эле салыктык укуктарын окуп, туура түшүнсө, мамлекетке да жеңил болот эле да. Биз жана өйдө да айтылып кетти, дагы бир жолу кайталап коеюн, жана азыр биздин экономиканын өлкөбүздүн экономикасы бир аз мындай аксап турат депчи. Макул ККМден бошотолу, андан ары салыктан дагы бошотолу, анда биздин бюджетте, бизде туризм жок, эч кандай инвестициялар жок, биз экспортко көп эч нерсе чыгарбайбыз. Бүгүнкү күндө бүт биздин границаларыбыз жабык турат. Анда биз бюджетти кайсыл акча менен топтоп, мугалимдерге, пенсионерлерге, биздин
жана социально уязвимый слой населения деп коет, жана биздин инвалидтерибизге кайсыл акчадан анда пособие төлөшүбүз керек дагы, алар кийинки жашоосунда кайсыл акчага жашаш керек. Бүгүнкү күндө моюнга алып кетчү нерсе бул Кыргызстан бир гана салыктын айынан азыр кармалып турат, ушинтипчи. Салыкты эгер көбөйтүп так төлөсөк, бул биздин айылдагы жашап аткан чоң ата чоң апаларыбызга, ата энелерибизге убагында төлөнгөн пенсия болот. Ошол пенсиялар убактысы менен айтылган, коюлган мөөнөттөрдө көбөйтүлүп турат. Биздин мына мугалимдерибиздин, врачтарыбыздын, башка дагы ишкерлерибиздин зарплаталары көбөйөт. Эгер мына азыр бардыгыңар айтып атасыңар, бардыгы кымбаттап атат. Ооба, дүйнө жүзүндө кымбатчылык болуп атат. Бирок дүйнө жүзү бардыгы салыгын төлөйт. Дүйнө жүзүндө салык закону өтө катуу кармалат. Салык төлөбөсө кээ бир жерлерде абакка да калышат. Бизде андай жок. 1-августтан тарта ККМ аппараттарын сөзсүз түрдө колдонуу керек экендиги милдеттирилген деп атпайсызбы? Эгер колдонбосо канча айыппул штраф? Азыр мындай эсимде жок, бирок ушул ККМди колдонбогонго деген бизде кодекс об административной ответственности деген бар, 2 беренебиз бар. Ушу калп айтпасам 13 000 болуш керек эле, бирок ушу ошону так эсимде жок, так эсимде жок. Акталбай мырза, жыйынтыктоочу. Мен эми Жан атайымга теңирден тескери каршымын. Мынакей азыркы салык тууралуу айтпадым. Кечке түшүндүрсүз дагы. Эмне үчүн дегенде, ошо азыр бизге доводдордо Жан атайым эмен айтып атат, ошо салыктын негизинен гигантский чиновниктерди багабыз, анан биздин жалоостька давить этип, тиги апалардын пенсиясы депчи. Бул процесс азыркы дүйнөлүк экономика боюнча, мынакей бизде эмне деген национальный өзүбүздүн мекемелерибиз бар. Мегаком, Кыргыз темир жолу, ошолорду эмне үчүн иштете албайбыз, көрүңөр. Анткени коррупция биздин бүт тамырыбызга чейин басып кирген. Ошонун негизинен анан салыкка басым жасап, элдин жонунан кайыш тилип анан багабыз деген ыкма. Ошон үчүн мен буга каршымын. Андан кийин Жан атайым айтып атат, бизде туризм, экономика жок. Ошо багыттарга инвестиция тартуу, IT технология, азыркы дүйнөдөгү нано технологиялар чыгып атат. Ошо туризм жактагы эле мына экотуризм бар, этнотуризм бар, медицинский туризм бар. Ошол жерге реалдуу түрдө жакшы менеджерлер келиш керек. Ошонун негизинен дагы мамлекетти көтөрүп кетсе болот. Анан дүйнөдөгү экономикада салык менен бажы төлөмдөр мамлекеттин системасын коштоп баланста кармап турчу эле азыркы ыкма. Илгерки доор болсо макул дейтин. Ошон үчүн бизде чабал, бүт жерде чабал. Мынакей азыркы эле мына Жан атайым жакшы түшүндүрүп кетпеди. Жалпак тил менен мен дагы жанагы ККМ боюнча түшүнбөгөнүм аз түшүндүм. Мамлекетте, өкмөттөгү иштегендер соодагерлерге жеткизе албай атат. Жакшы жумшак тил менен мынакей ушунчалык эле пайда болсо да момча азыр 300дөгү соодагер кандайча чыгып атат. Значит, маалымат жеткен жок. И жакшы жеткире албай атат. Ошон үчүн биз могу айтып аткан доводдорго мен тиги Жан атайымдын ошо чоң оборот менен иштеген соодагерлердин гана уюштуруусу, ошолордун кызыкчылыгы дегенге кошулат? Жок, кошулбайм. Бул жалпы эле азыр боякта чыккан митингде мен опрос кылдым да. Ким лидериңер ким, жок Башаламан, Кара-Балтадан өзүнчө бир топ келген, Дордойдон өзүнчө бир топ келген, Орто Сайдан өзүнчө бир топ, Сокулуктан өзүнчө биригишип алып эле WhatsApp группада ким недовольный болсо ошолор чыккан. Жеке мындайча айтканда чоң өкмөттүн деңгээлиндеги бир байкуш бечара соодагердин кармашы болуп атат бул жерде. Ошон үчүн азыр если Жан атайымдын айткан факты далилдер менен айтса, значит салык жак, экономика жагы жалпы соодагерлерге туура маалымат жете элек. Ошон Жан атайым сиздерден дагы ошо түшүндүрүү иштеринде көбүрөөк жүргүзүү сунушталды, чыңбы? Ооба, албетте. Урматтуу телекөрүүчүлөр, жогоруда сиздер ККМ аппараты боюнча маалымат ала алдыңыздар. Жана дагы бул жерден соодагерлердин жана дагы салык кызматындагы инспектордун дагы түшүндүрмөлөрүн көрдүңүздөр. Эмнеси болсо дагы мамлекеттин кызыкчылыгы баарынан өйдө туруш керек. Аман туруңуздар.